Арбаңыздар, сіздерді жадаткыр О Шакир. Кыска мөөнөткө сіздерге өтө маанилүү кыска нуска кеп. Эмне үчүн бүгүнкү бийликтин репрессия жыттанган аракеттерин кеп кылгым келет. Кече биз Салижан Жигитов атындагы улут абийри жана Ишенбай Абдыразаков атындагы улут үлгүсү деген наамды эки кызга тапшырдык эле. Эми бүгүн ага эркектер чачтарын жулуп атат кураганда. Болгондо тактап айтканда жаңы бийликтин азыр конституциялык талкуу жүргүзүп аткан жанагы кеңешинин топ мүчөсү Турсунбек Акун менен 5 каналга чакырышты. Ал жака бардык, көргөндөр көрдү. Кеп мындай эми. Ал биз ошол сыйлыкка татыктуу деген Наталья Никитенко менен Салия Токтогазиеваны бузукулар, элди бузуп жара турган бир күч топ катары карайт экен. Шектүү экен алар. Ошондон улам эмне жыттанат? Мына Сталиндик репрессия улут каймактарын эмне деген жарлык менен жок кылышты эле. Улуттун бузукусу, чыккынчысы, улутчул деген жарлык менен. А бул бийлик жаңыдан көчүгүн эрге кыйшык койгон аз келгенсип эми ушул референдум кылаар алдында жанагы талкууга коюп аткан баш мыйзамдын мүчөлөрүнүн реакциясынын атынан ошолордун атынан реакция кылып Турсунбек Акунду атка жеңил тайга чак деп мага жөнөтсө керек. Экөөбүз түз эфирден отуруп абдан жакшы кеп кылдык. Кызыгы ошол конституциялык кеңешме топтун атынан келип турган кишичи. Бул эки кыз улут абийри, улут үлгүсү деген наамга татыксыз. Булар бузукулар дейт. Анан ал наамга берилген 100 000 сомду булар Американын берген акчасы, Батыштын берген акчасы деген божомол дөдөмөл түшүнүк менен келиптир. Рухеш сайты буга чейин канчалаган адабий конкурстарды өткөрүп, ушул эле Чечтебе кеңешинин сыйлыктары 100 000 сом ишки булактар менен эле каржыланып келатат. Статуэтка берилет, конверт берилет, диплом берилет. Ал наамдардын максат эмне? Коомдо абийирдүү, азчылык чөйрөнү калыптоо. Чындыктын тили менен сүйлөгөн, мыйзамдын тили менен сүйлөгөн эки кызыбызга ушул эркектердин пастыгын көрүп, бүгүн таң калып отурам да. Биз эмне үчүн биздин коом аял затынын зоболосун көкөлөтө албайбыз? Аял затын эмне үчүн бийликке алып бара албайбыз? Ал тургай аял затына берилген тиги сыйлыкка дагы ошо бийликти курчап жүргөн бүгүнкү кошоматчылар коому аларды элге мокочо көргөзгүлөрү бар. Аларды бир элдин бузукусу катары көргөзгүлөрү бар. Наталья Никитенко менен Салия Токтогазиеванын аракетинен кандай бузукулукту көрүүгө болот да? Мына булар бийликти бекемдеп алгандан кийин, каруу күчкө толгондон кийин мындай сынчыл көз караштагы, коомдун бир прогрессивдүү көз караштагы адамдардын баарын тазалайт деген кеп да. Булар ошого баратышат. Болбосо Салижан Жигитов атында, Ишенбай Абдыразаков атындагы сыйлыктын максатын биз 4 жылдан бери чечмелеп айтып келебиз. Бул коомду алдыга жылдыруу. Биз интеллектуалдуу авторитеттерди бир сыйлап, ошолорго көз жумду кылбай, ошолордун иш аракеттерине бир демшик болсун деген аракет болчу. А дегендеги сыйлык ээлерин атай кетейин. Эмил Шүкүров, белгилүү философ, эколог, жана жарандык активдүүлүгү менен, аксакал башы менен дайыма бир активдүү коомдогу иштерге катышып келди эле. Андан кийинки жылы Улан Эгизбаев атындагы улут абийри сыйлыгы болгон, Ишенбай Абдыразаков, Салижан Жигитов атындагы сыйлыкты Улан Эгизбаевга тапшырдык эле. Ал жигит коррупциялык көрүнүштөргө журналисттик иликтөө жасап, анын иши бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Азаттык аркылуу, Клоп Кейже, бирок ошого куйкасы курушуп аткан бүгүнкү бийлик мындай наамдарды башкаларга да көргүсү жок. Былтыркы жылы эсимде долбоор үчүн Элмира Ногойбаевага жана Сталиндик репрессиянын окуяларын трагедиясын чагылдырган эмгектер үчүн Роза Айтматовага берилди эле. Сыйлык ээсин тапкан
быйылкы сыйлыктын лауреаттарына дагы ошол бүгүнкү Конституциялык кеңештин тиги мүчөлөрү мындай реакция кылып аткан өзү эмнени билдирет? Кыргыз коомун артка тарта турган күчтөр бүгүнкү күндө ошол ит күлүгүн сүйбөйт ит күлүгүн түлкү сүйбөйт болуп, тың чыкмаларды ушинтип элге бузуку катары көргөзүп аткан саясаттын арты жакшылык болбойт. Андыктан өтө байоо, өтө энөө кыргыз элине дагы кайрылар элек. Биз кимдер менен мамлекет келечегин көргүбүз келет. Кимдерге мамлекеттин тагдырын карматкыбыз келет. Мына бүгүнкү жаңы бийликтин жасап аткан мындай аракеттери кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн өтө чоң кооптуу коңгуроо. Турсунбай Акунбу адашып да калдык. Ал сыяктуу дүжүр чалдар, кошоматчылар коому жана курултай кеңешин калптай албай аткан ошол Түркменистан, Афганистандын тагдыры буларга сабак болуп аткан жок. Ошондой эле биздин коңшу өлкөлөрдүн авторитардык, тоталитардык бийликти эңсеген мындай топтордон Кудай сактасын Кыргызстандын тагдырын. Андыктан биз көрүүчүлөрүбүздү айтабыз, эс акылга келели. Кимдерди ээрчип баратабыз, унутпайлы. Ак караны ажыратканга кудуретибиз жетер. Сынчыл ой жөндөмү бар адамдарды мындай коомго бузуку көргөсү, буларды бир батышчыл бузуку катары көрсөтүү аракети азыркы айласы кеткен бийликтин инструменти деп гана түшүнөлү. Сиздер менен эмки экметке чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.